Саламатсыңарбы, кымбаттуу 8-класстын окуучулары? Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы плазма жөнүндө түшүнүк. Сабагыбыздын максаты плазма деген эмне экенин түшүнүшөт, плазманын түрлөрүн айырмалай алышат, кыргызстандык окумуштуулардын плазма физикасын изилдөөдөгү эмгегин билишет. Анда эмесе сабагыбызды баштасак. Биздин бүгүнкү плазма жөнүндө түшүнүк алабыз. Бүгүнкү сабакта плазма деген эмне, плазманын кандай түрлөрү болот, плазманын электр өткөрүмдүүлүгү кандай жана башка ушул сыяктуу суроолорго жооп издейбиз бүгүнкү сабакта. Өз алдынча разрядды байкоого арналган тажрыйбадагы газ разряд түтүгүнө удаалаш резистор туташтырылат. Экрандагы сүрөткө көңүл бурсак балдар, мунун мааниси эмнеде? Качан гана газ аркылуу токтун өтүшү өз алдынча эмес разряддан өз алдынча разрядка өткөндө ал чөйрөнүн каршылыгы өтө аз болот экен. Анткени бул учурда токту алып жүрүүчү электрондордун жана иондордун саны эбегейсиз көп болот. Ошондуктан чынжырга кошумча каршылык кошпосо ар кандай кокустуктардын болуп кетиши мүмкүн экен. Молекулалардын бардыгы же көпчүлүк бөлүгү иондошкон газ плазма деп аталат. Плазма бул оң иондордун, бош электрондордун жана бейтарап молекулалардын аралашмасы. Иондошуунун деңгээлине жараша плазманын 3 түрү болот экен: начар, жетишээрлик жана толук иондошкон плазмалар. Плазмадагы заряддалган бөлүкчөлөрдүн кыймылынын ылдамдыгына жараша плазма 2 түргө бөлүнөт: төмөнкү температурадагы плазма жана жогорку температурадагы плазма болуп. Газ разряддуу плазма негизинен төмөнкү температуралуу болот. Анда ар дайым оң заряддардын саны терс заряддардын санына барабар болуп, негизинен плазма электрдик жактан бейтарап болот экен. Демек балдар, плазманын электр өткөрүмдүүлүгү иондошуунун деңгээлине көз каранды экен. Эми плазма заттын 4-абалы катары жаратылышта өтө көп кездешет. Күн жана жылдыздар плазманын эң чоң өлчөмдөгү топтолушу болуп эсептелет экен. Жер атмосферасынын жогорку катмары да ар кандай сырткы аракеттердин натыйжасында начар иондошкон плазма болушат. Эми балдар, биз жогоруда айтып кеттик плазманын 2 түрү деп. Ысык плазмага биз жаңы эле айтып кеткен күн жана башка күнгө окшогон ушундай жылдыздар составы плазмадан турат экен. Ал эми муздак плазма бул температурасы 10-5 даражасындагы Кельвинден жогору болгон плазма, 10-5 даражасындагы Кельвинден ашпаган температурадагы плазма бул муздак плазма деп аталат экен. Плазманы бул кыргызстандык белгилүү физик төмөнкү температурадагы плазма жана атомдук спектроскопия физикасы боюнча көрүнүктүү илимпоз, илимдин доктору, профессор, академик 1997-2007 жылдары Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын президенти болуп иштеген биздин жердешибиз Жээнбаев Жаныбек агайыбыз ушул плазмага абдан чоң салым кошкон экен. Плазманы биз күндөлүк турмушубуздан да кеңири кездештиребиз. Мисалы, күйгөн оттун жалыны, жарыя жасоого арналган газ разряддык түтүктөрдүн ичиндеги жаркыраган мамычалар, күндүзгүдөй жарык берүүчү лампалар, ошондой эле медицинадагы кварц лампалары, мына ушулардын бардыгы плазманын мисалы боло алышат экен. Плазма физикасы бул азыркы учурдагы физиканын негизги бөлүктөрүнүн бири болуп эсептелинет. Плазма физикасын изилдөөдө, аларды эл чарбасында пайдалануунун жолдорун табууда кыргыз окумуштуулары да үзүрлүү эмгектенишүүдө. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын академиктери Жээнбаев, Жайнаков, профессор Энгельштин жетекчилиги менен бул багытта баалуу ачылыштар жасалып, алар өндүрүштүн көп тармактарында кеңири колдонулууда. Мисалы, кичине жана орто кубаттуулуктагы электр жаалуу плазмалык генераторлорду түзүү, жылуулук аркылуу декорация жасоо, буюмдардын бетин каптоо, гендерди жана өнөр жай товарларын плазма химиялык жактан иштетүү, кесүүчү куралдарды лазердик жол менен курчутуу жана бекемдөө сыяктуу. Эми ушуну менен балдар сабагыбызды жыйынтыктасак, суроолорго жооп берип көрөлү. Плазма дегенибиз эмне? Плазманын электр өткөрүмдүүлүгү кандай?
плазманын канча түрү бар жана плазманын техникада жана медицинада колдонулушун айтып бергиле. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла.